رمضان يا رمضان 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 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Ырайымдуу, мээримдүү улуу Аллах Тааланын исми менен баштап, жаратканга мактоолорду айтып, пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламга саламдарды жолдогон соң, баарыңыздарга Кудай Тааланын тынчтыгы, амандыгы, берекеси болсун. Бүгүн да эфирибизде Өзгөн районунун башкы имам хатиби Акжол каары Бакиров коногубузга кош келипсиз. Сиз менен Кудай буйрса бүгүн биз сабырдуулук теманын алкагында кенен маек курмакчыбыз. Анда эмесе сөз сизде. Бисмиллахиррахманиррахим. Эң биринчиден Аллах субхана ва таалага чексиз мактоолорубуз болсун. Жана сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва салламга көптөгөн салам салаваттарыбыз болсун. Ошону менен бирге улуу Рамазан айында турабыз. Бул айда кылган жакшы тилек, жакшы ой максаттарыбыздын баардыгын Аллах Таалам кабыл кылсын. Рамазан айы бул Курандын айы, Рамазан айы бул берекенин айы. Аллах Таалам ушул Рамазандагы көптөгөн жакшылыктарды, жакшы хасанат, ажыр саваптарды Аллах Таалам баардыгыбызга насип кылган болсун. Рахмат. Анда эмесе урматтуу көрүүчүлөр, темабызга кирип жатабыз. Бүгүн биз эң негизги тема болгон сабырдуулук. Деги эле сабырдуулуктун жашообузга кандайча мындай айтканда ийгиликке жетүүдө дагы, ийгиликке жетпей калууда дагы өтө чоң таасирин тийгизеби, тийгизбейби ушул теманын негизинде сүйлөмөкчүбүз. Аллах Таала Куран Каримде айткандай: Астагфирулла иннама юваффас сабируна ажрахум бигайри хисаб. Садакаллахул азим. Сабырдуулардын сообун чексиз беребиз дейсиз. Чексиз беребиз деп Кудай Таала айтты. Албетте бул сабырдын сообу бул чексиз экен. Башка ибадаттарды аткара турган болсок, Аллах Таала анын мынанча эсе сооп беребиз, мынча жылдык күнөөсү кечирилет, мында кандайдыр бир деңгээлде чектери бар да. Бирок орозону дагы, сабырдуулукта ушул экөөнүн эч кандай бир чеги жок экен. Мына азыр үстүбүздө да мына Рамазан айында турабыз. Аябай сабырдуулугубуз иштелип аткан учурда, сабырдуулугубуз ар бирибизге сынап, өзүбүздүн сабырыбыздын болгонунча биз жумшап, азыркы учурда сабырдуулугубузду колдонуп жатабыз. Бул сабырдуулуктун сообу чексиз экен. Албетте сабырдуулук дегенде биз жанагы чыдамкайлыкты же болбосо бир жерге эле мынтип сабыр кылып отура берүүнү түшүнбөстөн, сабырдуулуктун да кенен кире турган болсок, сабырдуулуктун анда Акжол мырза айтсаңыз кандай түрлөрү бар, сабырды эмнеде көбүнчө кылышыбыз керек, ушул боюнча айта кетсеңиз. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям хадисинде келет. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям хадисинде сабырдуулукту 3кө бөлүп айтыптыр. Биринчиси кайгы дартка сабыр кылуу. Алладан келген бир буйрукка, Алладан келген бир кайгы дартка ушуну Алладан деп билип сабыр кылуу. Буга бир аз токтолуп айта турган болсок, кайгы дартка сабыр дегенде Аллах Таала пендесин ар кандай нерселер менен сыноосу мүмкүн да. Мисалы кээ бирине оору берет, кээ бирине күтүлбөгөн жерден ооруга чалдыгат. Ушундай учурларда биз жанагындай налып, мен кечке эле ооруй беремби, же мынандай болбогондо ушундай бир кыйынчылыкка туш болбойт элем дегендей бир таризде өзүбүздү өзүбүз жемелебей, бул Алланын тагдыры. Биз Алланы бир деп, бардык нерсе Алладан, жакшылык дагы, жамандык дагы бүт бар Алладан деп ыйман келтиргенбиз да. Ошого бир кайгы дартка учураган учурда да бул Алланын тагдыры экен. Бул менин бешенеме ушул нерсе жазылган экен, бул Алладан деп билип, биз ушуга ыйман келтирип, Алладан деп сабыр кыла турган болсок, мына ушунда дагы чоң бир соопко жетет. Сиз азыр жогоруда аятта айткандай, сабыр кылуучуларга Аллах Таала эселеген көптөгөн бир жакшылыктарды берем деп атпайбы? Аллах Таала муадасы. Ошондой эле кайгы дартка дагы биз сабыр кылсак, мына ушунда соопту алабыз да. Биз сабырдын өзүнүн орду болот да. Баягы сабырдын учуру келген учурда биз сабырды пайдаланбайбыз дагы, баягы жерде болушунча билгенибизди кылып, кыйкырганда кыйкырып сүйлөп турган кийин коем сабыр кылдым деп
отуруп калабыз. Сабырдын ачуубуз таркагандан кийин айлашсыз сабыр кылабыз. Сабырды биз баягы өзүнүн учуру келгенде ошо пайдаланып, ошол жерде бул Алладан. Бул бир кырсыктап калдыкпы балким бир Алла Таалам бир оору дарт берип койдубу. Мына ушуну бул Алладан. Бул Алланын мага бергени, мен ушуга сабыр кылайын дешип. Себеби мусулмандын билесиз, карака мусулманда дайым Аллах Таала мүмкүнчүлүк утук берип койгон да. Мусулман дайым утукта. Мусулман адамчы. Себеп кандай десе, Аллах Тааладан бир кыйынчылык келсе, бул Алладан келди деп сабыр кылып сооп утат. Сооп ала берет. Биз дайчатында жашообуз ибадат менен сооп менен болуп калат да. Бир кыйынчылык келсе дагы бул Алладан. Бул кыйынчылыкты бирөө кылып берген жок да. Бул жер жүзүндөгү бардык инсан чогулуп келип, бир адамга бир кыйынчылык туудурайын десе, Алладын буйругусуз эчтеке кыла албайт да. А жер жүзүндө бардык чогулуп келип, жакшылык кылам десе, ал да Алладын уруксатсыз кыла албайт да. Ошондуктан бир кыйынчылык келгенде Алладан деп сабыр кылса дагы сооп алабыз. Эгерде бир жакшылык келсе, жакшылык келген болсо, бул жакшылыкка биз шүгүр кылабыз дагы, анда да жакшылык алабыз да. Аллах Таалам Куранда айткандай, бисмиллахир-рахманир-рахим, ла ин шакартум ла азиданнакум. Аллах Таала канчалык шүгүр кылсак, Аллах Таала андан да арттырып бере берем деген да. Бизге ошон үчүн пенденин, момундун, айрыкча момун мусулмандын утугу бул кыйынчылыкта сабыр кылат, жакшылык келсе шүгүр кылат, өкөндө тең сооп, өкөндө тең жакшылык бар. Тактап айтканда Акжол агай ушул жанагы айтып өтпөдүңүзбү? Кыйынчылык келгенде сабыр кылып калуу ушул жерди кармашыбыз керек экен да. Биз кийин ал өтүп кеткенден кийин мисалы эме башыбызга салбасын, жакындарыбыз өтүп атат, ар кандай болуп атат. Убагында жаң багында кабар жеткирип келгенде, же болбосо бир ишибизден, кандайдыр бир соодагерлер бир бизнесинен бир кыйынчылыкка учураган учурда Алладан келди деп өткөрүш керек экен. Ооба. Буну биз ыймандуу адам, чыныгы ыймандуу адам налыбайт да. Бул тагдырымда бар экен. Демек, Алла мага ушуну балким Алладан келаткан бир сыноодур. Менин сабырымды Алла сынап көрүп аткандыр. Деп сабыр кылсак, Алла жакшылыгын берет. Биз сабырдын сообун өз учурунда кармап калышыбыз керек да. Ал эми пайгамбарыбыз сабырды 3кө бөлүп айтты деп өтпү хадисинде. Биринчисинде ушу кайгы дартка сабыр кылуу. А экинчи сабырдын экинчи бөлүгү ибадаттагы жана илим үйрөнүүдөгү сабыр да. Ибадаттагы эме Аллах Таалам биздин исламда эң чоң фарзыбыз 5 фарзыбыз бар. Биз ушул пайгамбарыбыздын хадисинде да келген. Биринчи Алланы жалгыз деп билебиз, Аллага ыйман келтиребиз. Андан кийин эле өзүбүз 5 убак намазыбызды окуйбуз. Андан кийин эле кимдин Аллах Таала мүмкүнчүлүк берген болсо зекетин берет. Рамазан айында, мына Рамазан айында турабыз. Рамазан айындагы орозо тутубуз. Анан мүмкүнчүлүгүбүз жетсе, ажылык кылып келебиз. Ушул 5 фарз да. Ушул ибадаттын өзүн аткарууда дагы чоң сабыр керек да. Ибадаттын өзүн. Жөнөкөйлөштүрүп айтканыбызда, күнүнө 5 убак намазыбызды окуйбуз. Ушу 5 убак намазыбызды өз убагында окуу, эртең менен уйкудан туруу, ушунун бардыгы сабырдын айы. Орозо кармоо, орозо кармоо. Мисалы азыр орозо кармап атабыз, орозо учурунда турабыз. Бул биздин сабырыбыз да. Аллага моюнсунуп, Алланын буйругун аткарып сабыр кылып атабыз. Аллах Таала жебе деди, жебейбиз деп сабыр кылып отурабыз да. Аллах Таала тыйган нерселерден тыйылдык. Аллах Таала эмнени тыйган болсо, ошол нерселерден тыйылдык. Алла буйруган нерсеге моюнсунуп итаат кылуу ушул сабыр да. Үчүнчү сабыр күнөө кылбаш үчүн сабыр эме. Күнөө кылбоо үчүн. Сооп эмес, эми күнөөдөн сактануу. Азыр ибадат менен илимдеги сабыр дедикпи? Илим алууда дагы аябай кыйынчылыктар, тоскоолдор болот. Илим алыш дагы оңой эмес да, билесиз. Медреседе мисалы окуп жаткан талабаларга деле мисалы ошол илимге көңүлүн буруп, китептин аркасынан түшүп, окубаса өзүнөн өзү илим пайда болбойт. Бул жерде Аллах Таалам да сабырын сынайт. Кээ бир пендеге жанагы зейин, эске тутумун начарраак болуп калышы мүмкүн, кээ бириники курч болушу мүмкүн. Ушул жерлерде да илим алууда көптөгөн сабыр талап кылынат. Ал эми үчүнчүсү күнөө кылбаш үчүн сабыр эме. Күнөө толтура күнөөлөрдүн арасынан биз өзүбүздү тазалап алыш керек да. Мисалы бир жолдо толтура тикендейбизби же бир
ылайы жол дейбизби, ошодон баягы курук жерди тандап баскандай, биз дагы өзүбүздү туура жанагыл шариятыбызга, исламга ылайык Аллах Тааланын буйруган туура жолдо, хидаятта бекем кетишке өзүбүздү кармап, ошого моюн сунушубуз дагы бул чоң сабыр. Мисалы, Кудай сактасын, нафсиге азгырылып, азыр эми толгон токой күнөөлөр көп да. Мисалы, дене менен кылуучу күнөө иштерде, мисалы, көчөдө көз зына деп коебуз, ооз менен сүйлөп ушак кыйбат зына, кулак менен кыйбат уккан зына, пут менен бир туура эмес жаман жолго, бир Алла буйрубаган арам ишке бара турганга, мына дененин өзүн сактап кармап жүрүш бул эң чоң сабыр да. Сабырдын башаты эң чоң. Демек ушу үчөөнү тең өзүбүзгө алып алсак, Кудайым буйрса, анда бизге утук да. Аллах Таала аятта айткандай, инналлаха ма'ас-сабирин. Аллах Таала сабырдуулар менен бирге. Мен Алла менен бирге болгум келет десек, анда сабырдуу болушубуз керек. Алланын жардамы менен болом десек. Аллах ыраазы болсун. Негизи эле бул сабырдуулук дегенде биз ушундай түшүнсөк болот экен, урматтуу көрүүчүлөр. Жашоодогу ийгиликке жеткен адамдардын бир эле бул ибадат жагында же болбосо негизи эле күнөөдөн сактануу эмес, бул жашоого деле байланышы бар нерсе экен да. Мисалы бирөө иштеп, адал эмгек кылайын деп, содагер мисалы содасын баштады. Бирок ал жерден бир жол зыянга тартышы мүмкүн. Bir ığın bilgiçendi, iki жол кылышы мүмкүн. Ошол убакта эле менин колуман келбейт экен деп кетип калса, ал ийгиликке жетпейт. Өзүңүз айткандай жанагы кандай мамлекеттик окуу жай болсун, диний окуу жай болсун, ал жерге кийин сабакты окуп башташ, көнүшүш кыйын. Бирок чыдабай кетип калса, ал кийин келечекте диплом алып, жакшынакай бир кадр болуп чыкпайт. Иши кылса, ийгиликтин башаты бул сабырда турат экен да. Ийгиликтин башаты бул эгерде сабырдуулук менен биз жашыбыздан тарбияланган болсок, сабырдуулардын үйүндө өскөн болсок, мисалы өзүбүздү тарбиялай билсек, бул биздин колубуздан баардык нерсе Кудай Тааланын мүмкүнчүлүгү менен келет деген нерсе экен да. Албетте. Ишкер болобузбу, башка болобузбу, илим жагында, башка жагында кандай гана кыйынчылыктарга сабыр кылган адам ийгиликке жетет. Эгерде бир кыйынчылыкка сабыр кыла албаган адам, ал жөнөкөй эле бир эч бир колунан иш келбеген жалкоо адамга кошсок болот экен да. Бул нафси, ар бир адам өзүнүн нафсисин башкара билиш керек да. Нафси бизди башкарып калганда, мына ошондо биз сабырдан чыгабыз. Нафсинин каалоосун өтөбүз. Сиз айткандай, мисалы, кандай иш болбосун, содагер болобу, илим окуп аткан адам болобу, ар бир өзүнүн кесибинин тармагында сабырдуулук керек да. Себеби ата-бабаларыбыз өтө сонун айтканда, сабырдын түбү сары алтын депчи. Сабырдуу болсоң, демек сен утуктасың, ийгиликтесиң деген да. Азыр эми эң баалуу нерсем алтын да. Сонун айтканда, сабырдын түбү сары алтын. Бир кесибиңде сабыр кылып, ошонун майын чыгарганга аракет кылып, кыйынчылыгына сабыр кылып, жакшылыгына шүгүр кылып эле бара берсек, баягы ата-бабаларыбыз айткан алтынга жетебиз да, Кудайым буйрса. Ошон үчүн жанагы жаштыкта берсин мээнетти, каарыганда берсин дөөлөттү дегендей, бул ошол адам эл арасында аброй табыш үчүн дагы, Кудайдын алдында да сооп жазылыш үчүн дагы бул эң ушу сабыр турат экен да. Сабырдуулук керек болсо, сабыр жок эч бир нерсеге жете албайт экен. Эми ошо менен өзүнчө эле ушул сабырдан эле адамдардын ылган кылат экен да. Бул керек болсо пайгамбарлардын дагы канчалык сабырлары болуп өттү. Мисалы, пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламдын жаш кезинен баштап төрөлгөндө атасы төрөлдү. Каза болуп калган болот атасы. 6 жашында энеси каза болуп кетти. Карамакта жүрүп кыйынчылыкка жүрүп сабыр кылып, Кудай Таала мындай айтканда, баш байнекти тарбияны эч бир адамдардын колуна тапшырбастан, өзүнүн контролуна, өзүнүн карамагына, көзөмөлүнө алып олтуруп жүрүп пайгамбар болуп келе чыкты да. Бул эми тарыхта деле кандай бул жазуучулар дейбизби, же окумуштуулардын тарыхын карасак, мындай дүйнөгө таанымал адамдардын баардыгын карасаң, сөзсүз жашоосунда сабыр кездешет. Ал мейли ал мусулман болсун, мусулман эмес болсун, кандай болсо дагы бир кыйынчылыкты башынан өткөрүп жүрүп ошол нерсеге жеткен да. Жөн эле барып калып багындай кинодогудай же башкада барып калды. Кинодо деле мындай ийгиликке оңой адамдар жете бербейт негизчи. Ошондой болуп калды. Ибрахим пайгамбардын деле жанагы Исмаил алейхиссаламды Хажар энебизди баягы Меккеге таштап, эч бир ал жерде Мекке шаары жок эле биринчи. Замзам суу деген жок эле, кыйынчылыкка таштап, ошол убакта Кудайдын буйругу экен,
сабыр кылышты. Таштап кеткенде үн чыкпастан анда Кудайдын буйругу болсо, Кудай өзү бизди немеге бизди бир жөн койбосо керек деп Ажар энебиз ошол жерде калып кетти сабыр кылып. Кийин эми бул окуя узун, бирок кыскача айтканда ошол жерден замзам суу чыкты. Замзам сууну башкаларга бирөөгө сатып отуруп тиричилик кылды, иши кылса ошол Меккенин Мекке шаар болуп калышына бир аялдын Ажар энебиздин мындай айтканда сабыры, ыйманы ошол тиешелүү ошол себебинен Мекке шаары курулуп калды да. Ал убакка барбайм мен, бул жака жашабайм деп койсо башка нерсе болуп кетиши мүмкүн эле. Ошондуктан эми айтсаңыз аз жолдамла адамдардын дагы ушул элдин баары эле сабырдуу дегенге биз айтсак боло береби же болбой калабы? Чекеден эле элдин баары сабырдуу десек. Биз коомду, айрыкча ушул азыркы коомду сабырдуулук боюнча көп түшүндүрүп айтышыбыз керек да. Азыркы учурда кандай десек бир сабырсыздык болуп кетет көпчүлүк эле адамдарчы, мындай чыдам аз, оңойчулук, жеңилчиликке көнгөн. Бир нерсенин артынан эле чогула калып эле бирдекелерди уюштуруп, биз мисалы ар нерседе сабыр кылып, ошол нерсени күтүп, мисалы кыйынчылык келет, кыйынчылыктын артында сөзсүз жакшылык бар да. Аллах Таалам кыйынчылык бергенден кийин аркасынан сөзсүз жакшылыгын берет. Ал сабырыбызга жараша да бул. Буга бир окуяны окуп калдым мен, бир хикая десек болот, же бир тамсил дейбизби, окуп калдым. Бир мергенчи үй бүлө экен, бир тоодо жашашат экен, тиргилигин жанагы уучулук менен кылат экен да. Ар мезгили келгенде жанагы мергенчи мылтыгын көтөрүп алып, уучулук кылып келип, анан күндөрдүн биринде адаттагыдай эле ууга жөнөп жатып, үйүндө жана жаш баласы калат, карагаң эч ким жок калат. Анан өзүнүн жанагы ууга ээрчип жүрчү дайым жанагы итин ошол үйдү коргоп турсун деп, жаш баласы калгандыктан итин үйгө кароолчу катары таштап коюп, анан өзү ууга чыгып кетет экен. Анан уучулугун кылып, эртең менен чыгып кеткен, кечинде үйүнө кайтып келатса уучулугун кылып, коросуна кире бериште жанагы жаш баласын үйүнө коюп, итин бир кароолчудай кылып таштап кеткен да, үйдү коруп турсун деген максатта. Келсе итинин оозу кан эшиктин алдында турат экен. Итинин оозу кан, анан дароо жанагы мергенчи ичкерide баласы калган итти жанагы мылтыгы менен дароо бир ат өлтүрүп коет экен. Себеби баягы оозу кан болуп жатат, ичиндеги баласынын үнү чыкпайт экен. Анан бир баласына бир кыйынчылык келди деп ачуусу менен дароо бир атып үйгө жүгүрүп кирсе, жанагы кичинекей наристеси соппосо бир жакшына отурат экен, жанында бир карышкырдын өлүп жатканын көрөт экен. Анан жанагы мергенчи башын кармап, аябай кыжалат болуп, аттин кылган экен да. Буну айтайын дегенде максат будан сабырсыздыктын айынан болду да. Жанагы ити балага карышкырды тийгизбей коруп, ит менен бөрү менен карышкыр менен алышып, карышкырды өлтүрүп, балага тийгизбей, анан өзү да жаракат алып, сыртка эми чыгып жаткан мезгил экен да. Бул бир жакшына өзүнүн итинен айрылып калды, не себептен? Сабырсыздыктан. Бул бир жөн гана бир окуя, бирок бизге бир таасири бар. Азыркы учурда, азыр коомдо териштирбестен, же болбосо сабырсыздыктын айынан эле бирөөгө бирөө бир жамандык душман кылып койгон учурлар көп кездешкен учурлар болуп калат да. Буга ошого айтат элек биз, кандай иш болбосун, балким чындап эле ошол бирөө жамандык кылып койгон учурда деле биз сабыр кылайлы. Буну Алла ошонун тагдырына жазылган экен да. Бул ушул нерсе тагдырында бар үчүн болуп атат да. Бирөө эле өзү кылып тагдырды өзгөртүп албайт да. Же болбосо биз ушундай бир кыйынчылык болобу, башыбызга бир мүшкүл түшөбү, ошол мезгилде сөзсүз сабырыбызга кайрылышыбыз керек да. Сабырсыздык, Кудай сактасын, биздин ыйманыбызга чейин зыян жеткирип коюшу мүмкүн да. Алланын тагдырына биз ыйман келтиргенбиз да. Жакшылыгы дагы, жамандыгы дагы Алладан деп мен билемин деп ыйман келтиргенбиз. Эми Алладан бир жакшылык келсе, жакшы деп сүйүнүп, мардайып, Алладан келди да деп. Анан аркасынан бир кыйынчылык кокусу, бир сыноо максатында Алла бир сынап, пендесин сынап бир кыйынчылык берип койсо, ошол кезде биз болду деп налып, ыйманыбызга тескери чыгып, жанагыны ыйман Алладан экен деп ыйманыбызга шек келтирип, сабырсыздык кылып коюштан Кудайым сактасын да. Ошон үчүн
жакшылыкта Кудайыма шүгүр айтып, Аллага сабыр айтуу менен шүгүр кылабыз. Кыйынчылык келгенде сөзсүз түрдө бул Алланын тагдыры. Мен ушуга ыйман келтиргем деп ошол жерде өз учурундагы сабырды кармап калышыбыз керек да. Туура айтасыз. Пайгамбарыбыз алейхиссалам иннамас сабру инда садамат лула. Чыныгы сабырдуулук бул ошол Өзүнүн алдыңкы мезгилинде. Ошол биринчи соккуда кайгынын келип турган адамга биринчи сокку тийгенде ошол убакта сабырлуу калуу деп бул пайгамбарыбыздын бир аял менен болгон окуясы кенен айтылат эмеспи? Эми бул албетте Алла Таала Куранда астагфирулла истаину бис-сабр вас-сала. Кудай Тааладан жардам сурасаңар, сабырдуулук менен сурагыла, намаз менен сурагыла, намаз аркылуу дейт. Кээде биз дуада деле шашып коет экенбиз да, ал жолда мына ушу дуа кылат экенбиз да, сразу эле аркасынан берсе берди, бербесе жок. Кудай мени унутуп калды. Кудай болсо мында кабыл кылбай койду деп шаша берет экенбиз да. Балким анын аркасынан чоң жакшылыктар шашпай береттир. Дуасы кабыл кылса деле акыретке коюп койгондо. Бул сабырдуулук, бул жашообузда ар бир нерседе бул эриш аркак биз менен жүрө турган нерсе экен. Жүрө турган нерсе да, бул дайым жаныбызда жүрө турган. Өзүбүздү деле мындай карап көрсөк, дароо эле бир күндө ушинтип калган жокпуз да. Мисалы биздин жашыбыз деле мисалы 30дан ашты, бирок шунчалык Алла Таала бир көзгө көрүнбөгөн бир кичинекей нерселер менен атомдор менен жаратып отуруп баскычтан басып отуруп зорго нариса болуп төрөлүп, анан кийин ата энебиздин көкүрөгүн, энебиздин көкүрөгүн ээп чоңоюп, анан өзү биздин жүрүшүбүзгө сабырдуулук болуп атат да. Анан чоңоюп алып дароо бир иштерди бүтүп шашканда бул туура эмес болуп калат экен. Сабырдуулукта эң биринчи биз пайгамбарыбыздан өрнөк алышыбыз керек. Пайгамбарыбыз бизди азыркы заманда алганда Кудайга шүгүр да, биздин мамлекетте 90%, 95% мусулман десек болот да. Пайгамбарыбызга пайгамбарлык келген учурда пайгамбарыбыз өзү эле да. Ошол Меккенин өзүндө 360тан ашык буттар бар эле да. Ар ким ошону өзү жана өздөрүнүн кудайчасыларына сыйнат эле да бардыгычы. Андан сырткары пайгамбарыбызга пайгамбарлык келгенден кийин пайгамбарыбыздын сабырдуулугунун айынан бизге дин жетип келди да. Эгер пайгамбарыбыз сабырдуулук кылбаганда, мисалы, ал мүмкүн эмес да такыр. Пайгамбарыбызда андай сыфат дагы жок. Пайгамбарыбыз ошол Таиф шаарына баргандагы окуя муну айтсак өтө узун, бирок ошол жерде да Жабраил алейхиссалам 2 тон бастырып коеюн, бириктирип коеюн дегенде да пайгамбарыбыз жок, булар түшүнөт, булар ыйман келтирет, мен жакшы жеткире албадым деп ошол жерде да канча аза жетсе дагы пайгамбарыбызга сабырдуулук кылып чыгып кеткен да. Пайгамбарыбыздын сабырдуулугунун, пайгамбарыбыздын жүрүм туруму, адеп аклагы менен бизге чейин дин уланып келди. Пайгамбарыбыз мисалда ошол жерде бутпарастар бар эле, ошол жердеги ар кандай кудайчаларга сыйынгандар бар эле. Кой, буларга мен барбайм дебеди да. Сабыр кылып отуруп, айтып отуруп, анан Кудай мырза бизге чейин жетип келди. Ошон үчүн сабырда өтө чоң Аллахымдын бир адамга, бир сабырдуу адам бул Аллах Таала берип койгон бир неамат да ошол адамгачы. Ошон үчүн жалпы мына көрүүчүлөрдү кайрылып айтат элем, сабырдуулукка өзүдү күндө тарбиялайлы, күндөн күнгө тарбиялайлы сабырдуулукка. Айрыкча мына азыр Рамазан айында отурабыз да, орозодо бул сабырдуулук айы, Куран айы, тыйылдык, мисалы, саартан кечке жештен тыйылдык. Адал болгон никебизден тыйылдык. Ошондой эле баягы бирөөнүн артынан сүйлөбөш керек. Мурдагы орозодогудан караганда жүздөгөн, миңдеген эсе дагы такыбалыкка аракет кылышыбыз керек да. Такыбачылыгыбызды күчөйтүшүбүз керек. Такыбачылыкты күчөйтө турган бул сабырыбыз. Биз ошондо Рамазанда адам ушундай бир өзгөрөт. Рамазандын касиети, берекеси ушунда. Орозо бүткөндө, орозо айында айрыкча бир жеңилдеп, орозодон чыгып атканыбызда бир сонун бир тарбияланабыз. Бул Рамазан тарбиялайт да. Тарбияланабыз, тарбияланган бойдон кармап кетишибиз керек да биз. Тактап айтканда ушу Рамазан айындагы 1 айлык сабырдуулукту бизге сиңирип, 12 кийинки 11 айды да ушундай орозонун шааниси менен кийинки айга чейин мындай чытканда, жаңы тил менен айтканда мындай ыйманыбызды кубаттуу кылып, зарядталып алып, кийинки айга жакшынакай өчпөй барыш керек деген негизде айтып атабыз. Аллахым ыраазы болсун, ак жолдо мына Аллахым ыраазы болсун. Атайын убакыт бөлүп келип бергениңизге сизге рахмат. Анда эмесе ушул эфирибизди биз Али радиаллаху анхунун сөзү менен жыйынтыктасак,
Али радиаллаху айткан экен: "И'ламу анна сабра минал умури биманзилатир рас минал жасад." Бизге кайрылып айткан экен: "Силердин баарыңар билип койгула. Бул сабырдуулук мисал келтирип айткан экен, денедеги баш сыяктуу. Жашоодогу бул негизги биздин башатыбыз. Эгер иза фарака рас жасад фасадал жасад. Ошол денеден башы кеткенде дененин эч бир пайдасыз жаны кеткен сыяктуу биздин жашообуздан сабырдуулук кете турган болсо, биздин иштерибиздин баары да талкаланган ошол экен. Жок болду деген сөз. Ошон үчүн биздин денедеги баш кандай зарыл керек болгон сыяктуу болсо, өзү адамдын ушул негизги бир башы, эң негизги кымбат жүз башы болсо бул жашоосу бар дегендей, жашообузда дагы бул сабырдуулук менен бирге жашайт экенбиз. Сабырдуулукту Кудай Таалам биздин жашообузга бекем кылган болсун. Рамазан айында дагы сабырдуулукка бекем тырышып, жакшы сабактарды алып, руханий азыгыбызды мурдагы сабактарда айтып өткөндөй, бул Рамазан айы бизге мектеп, курс айы, же болбосо бир медресе айы десек болот экен. Атайын өзүбүздүн нафсибизди тарбиялап, руханий азыгыбызды күчөтө турган ай экен. Баарыңыздарга Кудай Тааланын тынчтыгы, амандыгы, береке болсун. Кийинки сабактардан көрүшкөнгө чейин жакшы калыңыздар. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.